Урматтуу төрага, мен бүгүн ушул биздин МВД министрлиги кайрылат элем. Эмне үчүн анткени бүгүнкү күндө ушул балдарга карата зордук зомбулук аябай күчөп атат. Ошол эле учурда Маевкада болгон окуяны алсак, ал жерде 3 мектепте окуган окуучу 1-класста окуган балдарды 5 жолу зордуктап кетиптир. Ушуну бүгүнкү күнгө чейин Первомайский РОВД карабай жатыптыр да, толук кандуу. Анан ошол эле учурда бир айым машинаны айдаганды үйрөнөм деп бир кызды өлүмгө басып кетиптир да. Өлүп калды ошол кичинекей кыз. Ушундай дагы бир нече окуялар болуп атат бүгүнкү коомчулукта. Анан чынын айтсам, бүгүн эле ушул 3 окуя боюнча мага ата-энелер кайрылышты да. Анан көп учурларда ушул МВДге барса, алар толук кандуу жумуштарды алып барбай жатат. Бир жактан бирөө ушул тааныштары чыгып калып, ал жерден актаганга чейин барып атышат да. Менде чоң сураныч. Ушул МВД өзгөчө ушул балдарга таандык. Кече эле ушул 5 жашар кызды бир чоң киши подвалга киргизип, аны да зордуктап салды. Ушундай окуялар аябай көп болуп атат. Балдардын коопсуздугун камсыздап беришсин. Бул өтө маанилүү маселе. Эмне үчүн ушул даже РОВДге кайрылган ата-энелерге жардам бергендин ордуна ушул көп учурларда бул мисалы Маевкада болгон окуяда балдарды кой берип салышты. Даже видео доказательство бар экен, ошон жасаган иштердин бардыгын. Менде чоң сураныч, ушул МВДге кайрылып кетет элем. Ушул балдарга, айымдарга болгон зордук зомбулук аябай күчөп кетти. Ушул толук кандуу жакшылап жумуш алып баргылачы. Эмне деген беспредел болуп атат. Эмне үчүн ата-энелер кайрылса, эч кандай следственный жумуштар болбой жатат бүгүнкү күнгө чейин. Бул деген өтө чоң өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Чоң сураныч, МВД өз убагында керектүү иш-чараларды алып барып, следствияны жүргүзүп, аракеттенгилечи. Чоң сураныч, мындай болбойт го. Эми кантип эле ушул зордуктап салган балдарды кайра актап, кайра жөнөтүп саласыңар. Чоң сураныч, МВД аябай этият болуп, ар бир ушундай ишти, балдарга таандык ишти, ушул педофилия аябай күчөп атат коомчулукта. Биздин жарандарыбыз аябай өкүнүп жатат. Эмне үчүн МВД өзүнүн жумушун толук кандуу алып барбай жатат деп. Биринчиден, албетте ушундай тирүүкмуш окуялар коомдо болуп аткан өтө өкүнүчтүү. Мындай окуялардын болушу бүгүнкү шартта таптакыр мындай жат көрүнүш. Бул боюнча биз жеке эле ички иштер министрлиги эмес, жалпы коомчулук, ата-энелер баарыбыз күрөшүшүбүз керек бул боюнча. Бул бир. Экинчиси, ички иштер министрлигинин дарегине иштебей жатат, милиция коргобой жатат деген бир жактуу ойдон алыс болушубуз керек. Бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мурдагыга караганда кыйла жакшы. Бардык каражаттары бар, бардык заманбап жабдыктар бар, камералар бар. Ички иштер министрлиги колунан келишинче аракет кылып иштеп атат. Илгери мени милиция мени кордойт дегенге чейин барып калган. Азыр бүгүнкү күндө ички иштер министрлиги мени милиция мени коргойт дегенчелик аракет кылып атат. Бирок милиция баарына жетишпейт. Анан бир жеке бир ушундай көрүнүштөрдөн улам жалпы ички иштер министрлигине, милиция кызматкерлерине бир жактуу терс баа берген туура эмес, урматтуу депутаттар. Муну туура көрүшүбүз керек. Ошо бүгүнкү күндө милиция иштеп аткан үчүн коомдо кылмыштуулуктун саны бара-бара кескин азайып атат. Кылмыштын бетин ачуу көбөйүп атат. Анан эми мындай учурлар тилекке каршы болуп турат экен, адамзаттын турмушу уланып атканда. Албетте ички иштер министрлиги мындан дагы жакшы иштеш керек, мындан дагы жакшы иш алып барыш керек. Бирок бир жактуу баа бергенден кичине алысыраак болсок. Урматтуу депутаттар,